Брокер деген ким? Брокер бул сиздин акцияларды сатып алып жатканда приказдарыңызды аткаруучу ортомчу. Ошол сизге акцияларды жана башка баалуу кагаздарды сатып алып берет. Фондолук биржа жөнөкөй карапайым калкты коргоо максатында түздөн түз барып фондолук рыноктон акцияны алууга тыюу салган. Ошол үчүн биз сөзсүз түрдө биринчи брокерден шот ачтырып алып, анан ошол брокерге биз өзүбүздүн бул акцияны алып кой, Тесланыкын алып кой, Амазондукун алып кой, Apple'дыкын алып кой деп биз өзүбүздүн приказдарыбызды беребиз. Бул баада ушунча уштук акция сатып алып коесуң деп приказды беребиз, анан ошону сизге сатып алып берет. Бул сизге ортомчу болот. Экинчи маселе, брокердин сөзүн дайым угушубуз керекпи? Жок. Брокер бизге ар акцияны сунушташы мүмкүн, батыраак сатып ал, батыраак кайра сат деп бар нерсени сунушташы мүмкүн. Бирок 100% брокерди угуп алуу инвесторго туура келбейт. Сиздин өзүңүздүн мээңиз менен чечим чыгарышыңыз керек. Брокерге сиз канчалык көп сатып алып, канчалык тез бат-баттан алып сатып турсаңыз, ал ар бир сатып алып, кайра сатып жатканыңыз үчүн брокерге комиссия төлөйсүз. Бул алардын кызыкчылыгы. Ошол үчүн кечкери алып сатып отуруп трейдинг кылган мындан көп акча жок. Сиз канчалык сатып алып койдуңуз, күттүңүз, анан саттыңыз, сиз ошондо аз комиссия төлөйсүз, прибылыңыз көп болот.